Музыка 2 класс мугалиме Жусуп Ахматова Саадат. Сабактын темасы Саякбай Каралаев. Сабактын максаты Саякбай Каралаев залкар манасчы болгонун билишет. Манасчы 3 илдик эпос жөнүндө түшүнүк алышат. Өтүлгөн теманы кайталоо. Музыкалык тил деген эмне? Добуш кубулуштарында кандай каражаттар колдонулат? Адам баласынын сүйлөө тили сыяктуу эле музыканын да тили бар. Ал адамдын эмоциялык ички сезимдерин берүүчү каражат. Музыкалык тилде добуштардын кубулуштары кыска жана узак созулуштар, күчтүү жана күчсүз басым, ыргак, темп, динамика, темир сыяктуу каражаттар колдонулат. Бул музыкалык каражаттар адам баласынын ички сезимин билдирүүгө, табияттын кубулуштарын ачып берүүгө жардам берет. Алар ошондой эле ырдоодо да аны көркөм, кооз, уккулуктуу чыгышына түрткү берип таасир берет. Манас айтууда да музыкалык тил абдан таасирдүү келет. Бүтүнчө Саякбай Каралаев Көкөтайдын ашы, Каныкейдин Тайторуна чабышы, Чоң Казат сыяктуу бөлүктөрүндө айтканда, анын обоонун түрлөнтүп берилиши өтө таасирдүү көрсөтүлөт. Саякбай Каралаев 20-кылымдын залкар манасчысы. Саякбай Каралаев 1894-жылы жарык дүйнөгө келген. Залкар манасчынын укмуштууда эпоско кызыгуусу, аны айтууга болгон шыгы эрте башталган. Саякбайдын жөндөмдүүлүгүнө чоң энеси Декиш апанын айткан ар түркүн кереметтүү жомоктору зор таасир берген. Болочок манасчы эң алгач чоң энесинен Манас жана Эртөштүк эпосторунан үзүндүлөрдү угат. Убакыт өткөн сайын болочок манасчынын зээндүүлүгү артат. Уламыштарды айтып, элдик ырлардан, дастандардан ырдай баштаган. Бирок Саякбай Каралаев эпикалык чыгармаларды, өзгөчө Манас эпосун айтууга абдан кызыккан. Улуу эпос. Дүйнө жүзү боюнча Манас эпосуна тең келген чыгарма жок. Залкар манасчылар эпосту салт катары айтып, улам кийинки урпактарга калтырып келишкен. Манас эпосунун 3 илтигин толук айтып калтыргандардын бири 20-кылымдын залкар манасчысы Саякбай Каралаев болгон. Ал Манас Семетей Сейтек 3 илтигин 5,5 миллиондон ашык саптан турат. Эстеп калгыла. Манас, манасчы, 3 илтик, эпос. Суроолор жана тапшырмалар. Саякбай Каралаев деген ким? Экинчи, манасчы деген ким? Эпос деген эмне? Үйгө тапшырма. Саякбай Каралаев жөнүндө айтып бересиңер. Чыйрак болуп өсөмүн деген ырды жаттоо.